Арбаңыздар, ардактуу кесиптештер, кутмандуу кечиңиздер менен ушул бүгүнкү кечки убакта орозонун ыйык күндөрүндө сиздер менен вебинарда түз эфирде жолугушуп жаткандыгыбыз үчүн абдан кубанычтабыз. Бүгүн бизде мыкты педагогторубуз, жаңы билим берүү тармагындагы жаңы билимдерди алып жүргөн, балдарыбызга ошол татыктуу билим берип, тарбия берип жаткан мыкты педагогторубуз бар. Ошол Малика Өмүралиева жана Нурайым Молдосанова жана мен Нургул Шарапова сиздерге ошол лектор болуп жаңы багыттар, жаңы ыкмалар, бүгүнкү күндөгү билим берүүдөгү, заманбап билим берүүдөгү болгон талаптар боюнча жана жаңы программа, жаңы темалар боюнча маалымат бермекчибиз. Анда алгач сөздү мен сиздерге Омуралиева Малика эжеге узаталы. Омуралиева Малика Ысык Көл облусундагы Токтогул Сатылганов атындагы, Ысык Көл облусунун Каракол шаарында жайгашкан облустук Токтогул Сатылганов атындагы мектеп лицейинде мугалим болуп эмгектенет. Малика Омуралиевна, сизге сөз кезегин берели. Алгач өзүңүздү тааныштырып жана өзүңүздүн темаңызды өтсөңүз болот. Мен сизге демонстрация экранага, сизге экран демонстрациялоого доступ берип койдум. Макарбы? Так. Бул лекция эме вебинар өткөн эжеке. Мен көрүнбөй эле окшомун, Сизге мен доступ бердим да, презентация кыла берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Кечиресиздер, мен сиздер мени көрүп атасыздарбы? Ошону сурап коеюн дегем да. Сиздин үнүңүздү угуп жатабыз, бирок эми видеоңуз ачылбай эле турат. Ошо видеом видеом ачылбай эле турат, Азыр 1 мүнөт. Шарапат эже, сиздер анда мага бир 5 мүнөт берсеңиздер, убакыт. Макул. Мен что-то бир технический бир эме болуп атат окшойт, неполадка. Хорошо. Нурайым Бакытовна, сиз даярсызбы? Да, мен баштай берейин. Я тоже хотела демонстрация экран менен ноутбуктан азыр зумга подключение болуп атам, потому что презентациялар бар да, биз бир сыйра кыскача ошо презентациялар менен жүгүрүп кетсемби дегем азыр. Доступ бердим, демонстрация экрана доступ бердим. Демонстрация, бирок мен телефондон кирип атам да, мен ноутбуктан киргим, ноутбукта. Ноутбуктан да кирдиңизби? Жок, ошо ноутбукка азыр подключение кылып атам да азыр. Хорошо. Ноутбуктан. Сиздер подключение боло бериңиздер. Бизде билим берүү тармагында кандай жаңылануулар бар, билим берүүгө болгон заманбап талаптар эмнеде экендигин сөз кылалы. Нурайым Бакытовна жана Малика Өмүралиевна даяр болгучакта мен ошол боюнча сүйлөшөлүк. Бүгүнкү күндөгү мезгил талабындагы мугалим жаңы багытты көздөгөн, жаңы ыкмаларды алып жүргөн, окуучуларга билим, тарбия берүүдөгү мамиленин өзгөчөлүгү жана усулдук чеберчилигинин өзгөчөлүгүндө болуп жатат да. Мына ошол бизде ар бир педагог ошол 21-кылымдагы көндүмдөрдү алып жүргөн, турмуштук билгиликтерге ээ болгон, ийкемдүү, санарип, медиа сабаттуулук деги эле бүгүнкү күндөгү жаңылыктардын баардыгын өздөштүргөн алдыңкы заманбап мугалим болушу зарыл. Заманбап усулдар. Бүгүнкү күндө бизде интерактивдүү усулдар, ар кандай ыкмалар, усулдар, программа, стратегияларды колдонуу жаатында түрдүү эл аралык долбоорлор киргизилүүдө да. Мына ошол бизде билим берүүнү трансформациялоо, реформалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Ар бир мугалимдин сабак берүү өзгөчөлүгү, сабак берүү, окутуу өзгөчөлүгүндөгү биздин усулдук ыкмаларыбыз анан балага карата тарбиялоодогу мамилебиздин өзгөчөлүгүндө жана жаңылануусу принцибинде маанилүү да. Мына ошондуктан бизде мамлекеттик билим берүү стандартынын негизинде, окуу программаларынын, базистик окуу планынын негизинде, предметтик окуу программаларыбыздын негизинде анан биз усулдарды колдонобуз. Мына ошол сапаттуу билим берүүдө биз мугалимдердин квалификациясынын жогорулашы, тажрыйбасын, чеберчилигин жогорулата дагы заманбап билимдердин окутушу, заманбап маалыматтардан артта калбастан биз ошол
саналиктоодо мен өзүм менен инновациялык көчүп кой. ыкмаларды алып жүргөн мугалим болуу зарылдыгы турат да. Педагог жана убакыт. Бүгүнкү күндө ошол убакыт улам алдыга жылган сайын жаңылануулар, өзгөрүүлөр зор. Андыктан биздин сынчыл ой жүгүртүү маанилүү. Окутуу тарбиялоодо мугалимдин дагы, баланын да, окуучунун дагы ой жүгүртүүсү маанилүү. Бүгүнкү күндө биз мугалимдер заманбап педагог катары кандай ой жүгүртөбүз? Балдарга кандай билип беребиз, анан ошону менен бирге эле кандай мамиле кылабыз? Отношение дейбиз, мамиледе болуп жатат. Мына ошол биздин кесибибизге болгон мамиле, балдарга болгон мамиле, сабактарыбызга болгон мамиледе анан жаңылануу келип чыгат. Азыркы күндө балдарыбыздын жан дүйнөсү, руханий дүйнөсү бай, терең, сезимтал балдар, Z, альфа муундар. Мына ошол балдарды тарбиялоодо дагы биздин чеберчилигибиздеги жаңы принциптер болуш керек. Мугалимдердин кесиптик стандарты иштелип чыкты. Мына педагогический стандарт, профессиональный стандарт педагогов дейт да, мына педагогикалык кызматкерлердин кесиптик стандарты. Мында ошол үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүү боюнча жобобуз дагы бар. Мына ошол сабак жөнүндө түшүнүккө алып келгенде заманбап сабак, балдарды тажатпаган, балдардын ой жүгүртүүсүн өнүктүргөн, анан эң негизги функционалдуу сабаттуу 21-кылымдагы көндүмдөрдү, 4К көндүмдөрү дейбиз. Заманбап доорго шайкеш келген муунду тарбиялаган заманбап мугалим болуш керек деп ойлойм. Мына ошол азыркы күндө убакыт баалуу мугалимдин жаңычыл көз караш, биздин ой жүгүртүүбүздүн көз карашы өзгөрсө, анан биздин методикабыз өзгөрөт. Мына ошол тьютер дейбиз, алып жүрүүчү, шыктандыруучу, тармактык педагог, аналитик медиатор дейбиз. Мына ушул туруктуу өнүгүү максатында 4-чү сапаттуу билим Бириккен Улуттар уюмунун биргелешкен иштелип чыккан программасынын негизинде 17 туруктуу өнүгүү максат бар дүйнө жүзүндө. Ошол сапаттуу билимге көңүл бөлүнүүдө, билим болсо анан адам өнүгөт, аң сезим өнүгөт, анан коом, өлкө өнүгөт. Сапаттуу билим бул өлкөнүн түптөөчү, фундаменталдуу маанилүү бөлүгү. 21-кылымдагы көндүмдөр биз 4К көндүм, сынчыл ой жүгүртүү, чыгармачылык, мамиле, кызматташуу деп жүрөбүз, жумшак көндүмдөр, soft skills деп окуучуларыбыз абдан жакшы билет азыр. Ошентип биз 21-кылымдагы көндүмдөргө ээ болгон функционалдуу сабаттуу окуучуну алып чыгуу маанилүү болуп жатат. Мынакей ошондук демек биз функционалдуу сабаттуулукта окуу сабаттуулугу, математикалык, финансылык, глобалдык, креативдүүлүк жана ушул табигый илимий сабаттуулугу, мына ушул сабаттуулуктардын баарына ээ болгон, бул сабаттуулуктарды пизага даярдоодо, жалпы республикалык тестирлөөдө даярдоодо, күнүмдүк сабактарыбызды даярдоодо балдардын логикасын өнүктүрө турган, билимин турмушта колдоно ала турган сабактарды өтүшүбүз керек болуп жатат. Ошол заманбап билим берүүдө бүгүнкү иштелип чыккан жаңы стандарттан баштап компетенцияга негизделген мугалим менен окуучунун компетенциясы, өмүр бою билим алуу, анан изилдөөчүлүк, сынчыл ой жүгүртүү, долбоордук изилдөөчүлүк, эксперимент иштери менен сабак берүү, инновациялык педагогикалык технологияларды колдонуу, ошол эле кейс технологиясын, ошол эле компьютердик технологияларды колдонуу, долбоордук ишмердүүлүктөрдү колдонуу, STEM билим берүүнү колдонуу менен биз жаңыланган болобуз. Альфа жана Z муун дейбиз. Муун теориясында психологиялык мамиле, балага ишеним, баланы шыктандыруу, ички позициясында ички мотивация, шыктандыруу өзгөчө маанилүү. Бүгүнкү ушул тема боюнча дагы, балага мамиле боюнча дагы, гумандуу педагогика менен дагы жакшы сөз болот бизде. Ошол азыр кандай ыкмалар бар? Кандай программа, багыттар бар? Инсанга багытталган окутуу, баланын дизайн, ой жүгүртүүнүн дизайны деген түшүнүк бар. Ой жүгүртүүнү өнүктүрүшүбүз керек. Ой жүгүртүү татаалдашкан, сынчыл, аналитикалык, креативдүү ой жүгүртүүгө багытталган сабактар болуш керек. Балдар өзүлөрү ойлоп таап, өзүлөрүнө өзү ачылыш жасаганда анан сабактан ырахат алат. Азыр ошол топ менен балдарга көйгөйлүү, балдардын жаратмандыгын өнүктүрө турган методиканы колдонуу маанилүү.
Мына бизде компетенциялар демек бизде мугалимдин компетенттүүлүгүндө негизги компетенцияларда өзүн таануу анан көйгөйдү чечүү дейбиз. Мына ошол өзүн таанууда Гарднердин теориясына таянабыз деп айтабыз. Көп кырдуу акыл эс жөндөм теориясы. Теория множественного интеллекта дейбиз. Адамдын табиятынан эмнеге жөндөмдүү, мына ошол жөндөмдүүлүгүн аныктоо менен баланын индивидуалдуу жекече мамиле кылуу менен баланын зээнине, жөндөмүнө, каалоосуна, ички жан дүйнөсүнө, ниетине карата мамиле кылуу менен анан биз балдардын ички мотивациясын шыктандырып, ички мүдөөсүн ойготуп алып, анан шыктандыруу менен дифференциацияланган ыкмаларды колдонуу менен балдарды активдештирүүчү ыкмаларды, балдардын ойлоп табуучулугун өнүктүргөн ыкмалар азыр актуалдуу болуп жатат. Салттуу окутуу менен аралаш методиканы, салттуу окутуу менен инновациялык методиканы колдонуу, аралаш методиканы колдонуу маанилүү. Азыр маалыматтык технологияда санарип лидерлердин болушу маанилүү. Санарип лидер ким? Бул ошол компьютердик технологияны мыкты өздөштүргөн адам санарип лидер болуп саналат. Санарип лидер демек ачык билим берүү ресурстарын колдонгон микрофондорду өчүрөбүз. Алмашкан метод каякта сүйлөп атат? МИИТте сүйлөп атабы? Так. Бурма Абдырахманованыкы сүйлөп атат. Өчүрөбүз микрофонду. Видео сабактарды колдонуу, адаптивдүү окутуу методу бар. Алмашкан метод деген методдорубуз бар окутуунун жаңы формаларында. Компьютердик технологияны колдонуу, анан мугалимдин компетенттүүлүгү жана санарип лидер болуусу жана инновациячыл жаңы ыкмаларды колдонушу. Мен кандай мугалиммин, менин ой жүгүртүү деңгээлим, балдардын ой жүгүртүү деңгээли кандай? Азыркы бүткүл дүйнө жүзүндө адамдын ой жүгүртүүсүнө багытталган окутуу болуп жатат. Жогорку тартиптеги ой жүгүртүү. Мына ошол ой жүгүртүү бул жалпы республикалык тестирлөөдө дагы баланын логикасын, ой жүгүртүүсү текшерилет, түшүнүгү. Олимпиадада дагы ой жүгүртүү. Демек, ой жүгүртүүдөн жаңылык жаралат, ой жүгүртүүдөн жааратмандык болот. Жаңы куруучулук, архитектуралык имараттар курулат. Смарт акылдуу техникалар жаралат. Жаңы заман, жаңы коом курулат. Адамдын ой жүгүртүүсүнөн улам заман алдыга кеткендиктен адамдын ой жүгүртүүсү өскөн, ошондуктан дагы ой жүгүртүүнү өнүктүрүүчү ыкмаларды колдонуу маанилүү болуп жатат бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө 21-кылымда практика, көндүм, кызматташтык, биргелешип иш аракет жүргүзүү, анан билимиңди жашоодо колдоно билүү, жашоодо ордуңду таба билген жана санарип компетенттүүлүккө ээ болгон билим берүү маанилүү болуп жатат. Логика, креативдүүлүк, анан мына ошол критериалдык баалоо, калыптандыруу баалоо дейбиз, электрондук сервистер дейбиз. Ошонун ичинде демек ошону менен бардыгы менен бирге STEM, STREAM билим берүү, медиа сааттуулук, мен азыркы күндөгү билим берүүдөгү актуалдуу терминдердин баарын атап өтүп атам. Мына ошентип биз ушул түшүнүктөрдү, кругозорубузду кеңейтебиз, билим алабыз, түшүнүгүбүздү кеңейтебиз, анан методикабызды жаңылайбыз. Ошондо балдардын талабындагы сабак болот. STEM билим берүүдө окутуунун 5И модели деген түшүнүк бар бизде. Баланы сабакка кызыктырып тартып алып, бала өзү изилдейт сабактын теманы, өтүлө элек теманы, анан алган маалыматын түшүндүрүп берет, өздөштүрүп андан да тереңдеп эксперимент иштерин жүргүзөт, анан өзүнүн ишмер тапкан, чыгарган продуктусуна баа берет. Мына ушул окуучуга карата психологиялык мамилени, жан дүйнөсүнө ачкычты табуу, бала менен ийгилиги менен сыймыктануу менен биз балага карата гумандуу мамиле кылган болобуз. Долбоордук иштин технологиясы, изилдөө, сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, кейс технологиясы, маалыматтык коммуникациялык технология, окутууну модельдөө технологиясын азыр окутуп жатабыз. Келечек үчүн билим берүү долбоору аркылуу башталгыч класстын мугалимдерине жана STEM билим берүү боюнча. Бул инновациялык педагогикалык технологиялар болуп саналат. Бунун бардыгы, ушул технологиянын бардыгы баланын ой жүгүртүүсүн өнүктүрөт. Жаратмандыгын, ойлоп табуучулугун, изилдөөчүлүгүн өнүктүрөт. Демек, мугалим сабактын планын түзүп, анан сабактын планын
түзүп жатып максатын коюп жатканда дагы баланын өз алдынча өз ишмердүүлүк жүргүзүү менен өзүн тааныган, анан өзү жаратмандык менен натыйжага ээ болгон жана алган билимин турмушта пайдалана билген өз алдынча баланы өнүктүрүүчү сабактарды өтүшүбүз керек. Баланы өнүктүрүүчү, азыр бизге өнүгүү маанилүү болуп калды. Мазмун, теория билим эмес, гөндүм маанилүү болуп калды. Демек биз канчалык гөндүмүбүз, жөндөмүбүз жогоруласа, билим алгандан кийин анан биз жашоодо пайдалана билишибиз керек болуп жатат. Сабактын структурасын түзүүдө, заманбап сабактын структурасын түзүүдө биз көңүл бөлө турган нерсе баланын ички потенциалын өнүктүрүү жана гөндүмдөрүн жана ой жүгүртүүсүн өзгөртүү. Заманбап педагог ой жүгүртүүсүн өзгөртүш керек, көз карашын өзгөртүү жана инсандык өнүгүүдө, кесиптик өнүгүүдө дайым билимибизди жогорулатсак, педагогика психологиялык билимге ээ болушубуз керек болуп калды азыркы күндө. Ар бир педагог психолог болушубуз керек. Веб-психолог деп жатат. Мына ушул психологиялык билимдерди алалык. Жакынкы арадан психология боюнча да курстар жүргүзүлүп жатат. Анткени психология бул адамдын жан дүйнөсү, аң сезимин өнүктүрө турган илим болуп саналат. Бул психологияны өздөштүрсөк, балага болгон мамилебиз өзгөрөт. Биздин ой жүгүртүүбүз, көз карашыбыз, жан дүйнөбүз өзгөрөт. Азыр рух доору. Азыр адам аң сезими, жан дүйнөсү өзгөрүп турган мезгил, аалам, коом өзгөрүп турган мезгилде психологиялык, педагогикалык билим керек болуп жатат. Анткени эмне үчүн? Анткени улуу муу менен кичүү муундун ортосунда чоң барьер, келишпестик болуп жатат. Бири-бирибизди түшүнбөй жатабыз. Мына ошондуктан психологиялык билим маанилүү. Креативдүү, чыгармачыл, санарип маанилүү мугалим болушубуз керек. Активдүү окутуу усулдарынын түрлөрү бар. Мына ошо курстарда үйрөтөбүз. Сиздерге микрофондогу театр, Жакей жана аты, алты шляпа билесиздер. Мен китепмин, пазлдар, морфологиялык паспорт, фишбон жана башка түрдүү биздин ыкмаларыбыз бар. Мына ушулардын баарын колдонуу зарыл. Окуу керемет долбоорунун стратегиялары бул ушул иштелип чыккан. Мына ушул балдардын сынчыл ой жүгүртүүсүн, баланын активдүүлүгүн, жаратмандыгын өнүктүрө турган ыкмалар болуп саналат. Мына ушулардын баардыгын билүү зарыл. Урматтуу эжелер, агайлар, класстан тышкаркы иш чаранын дагы жаңыланган түрлөрүн сунуштайбыз. Ата энелер менен иштөөдө үй бүлөлүк окууларды, окурмандык клубдарды, изилдөө эксперимент иштерин биргелешип аткаруу, изилдөөчүлүк иштерди жүргүзүү, финансылык сабаттуулукту өнүктүрө турган сабактарды өтүү, STEM, робототехника, IT иримдерин уюштуруу, атайы курстарды, ой жүгүртүүчү, тилдик, математикалык, менталдык, долбоордук гөндүмдөрүн өнүктүрүүчү атайы курстарды уюштуруу. Спецкурстар бар го гимназия, лицейлерде. Жана бизде өзүндөй ушундай курстарга катышуу, эксперименталдык аянтчаларды уюштуруу, чет тилдери, инсандык өнүгүү, оратордук мындай сүйлөө чеберчилик, көркөм сөз өнөрүн өнүктүрүү, ой жүгүртүүнүн дизайны дейбиз, ой жүгүртүү деңгээлибизди өнүктүрүү, адам өзүнүн жашоосуна, айлана чөйрөгө карата мамилесин өзгөртүү керек болуп жатат. Мына ушул баланын анан элдик педагогика буга дагы кошушубуз зарыл. Нарктуулукту, кыргыздын улуттук менталитетин, кыргыздын баалуулугун көтөрө турган, нарктуулукту, элдик педагогиканы даңазалаган сабактарды, класстан тышкаркы иш чараларды өткөрүү маанилүү. Педагогтун портфолиосу деген түшүнүгүбүз бар. Буга мен токтолбой эле коеюн. Педагогтун портфолиосунун мазмунунда эмнелер болуш керек? Демек, жекече усулдук чыгармачылык тартипте болуш керек. Мына ушул мен сөзүмдү аяктап турайын. Малика Өмүралиевна, сиз даяр болдуңузбу? Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кечирип коюңуздар, бүгүн мен демонстрация экраны болбойт окшойт. Телефондон киргенге туруп калды, ноутбуктан бир помеха болуп калды. Өзүм жөнүндө айта кетсем, мен азыр лицейде соцпедагогда болуп иштеп атам. Ошол эле учурда магистратурага тапшырып, Арабаевада ошо психолог факультетинде окуп атам. Андан кийин Адастра мектебинде мен ошо ата энелер мектеби бар, ошол жерде сабак берем. Ошону айтайын дегем. Андан кийин ошо Шалва Манашвили боюнча мен ошо гумандуу педагогика дегенде көпчүлүгүбүз ошо бул эмне болот экен деп мындай чектелүү бир ойлор болот да. Бала менен жакшы мамиледе болуу, баланы башынан сылоо. Андан кийин бир аз өтпөй
кыргызга мындай жарашпайт экен, бизди башы көзүбүздөн койгулап эле биз сонун эле чоңойбодук белек деп көпчүлүк учурда ушундай кептерди угабыз. Бирок бул гумандуу педагогика ал жөнүндө гана эмес, бул эң биринчи өзүңдү таанып билүү. Бул философия, бул жашоону жакшы көрүү, сүйүү. Бул бирөөнү тарбиялагандан биринчи биз өзүбүздү тарбиялайбыз. Анан ушул боюнча мен сиздерге Шалва Аманашвилинин ушу окуучусу болом. Былтыр Грузиядан гумандуу педагог деген дипломуна ээ болгом. Проектти защита кылганбыз. Бул улуу педагог, доктор психологических наук, ошондой эле бул профессор. Анан кийин мен сиздерге ушу киши жөнүндө айтып келгим келет да. Бул бир методикасын айтып берем, воспитание образами деп коет да. Биз бул кишини, бул адамды 92 жашта бизге лекцияны саат 1-де кечки 7-ге чейин бир отурбай лекциясын өткөн да. Лекциясын ошо бир отурбай бизге ушундай энергиясы көп адам экен да. Биз аябай таң калганбыз. Анан кийин ал адамдын жанына келгенде мени эмне таң калтырды? 92 жашта сени аябай внимательно бир жакшы карап, ушундай бир көздөрү жайнап турат. Он тебя уже заранее любит, даже если он тебя не знает, как будто он тебя заранее о тебе все знает, и он тебя любит. Сен то, что бул жашоодо барсың, ошон үчүн бул сени жакшы. Сени дайыма жооп бергенге даяр да. Чарчаган жокпу, бирок ушундай мамилесин көрүп биз таң калдык да. Анан кийин суроо бергенде дагы ушундай микрофонуңуз өчүп калды. Мен сиздикini өчүрүп алам. Кечирип коюңузчу. жан келет да. Себеби бир чоң атаң жанына келип, бир аябай эркип кетесиң го, ошол сыяктуу бир сезимдер болот да. Анан микрофонуңуз кайра өчүп калды. Азыр эмнеге өчүп калып атат? Азыр мен күлгүзөйүн да сиздин микрофонду. Малик Өмүралиевна, сиздин микрофонуңуз өчүп калды. Азыр микрофонуңузду күлгүзөйүн. Күлдү? Сүйлөп көрсөңүз күдү? Эмнеге өчүп калып атат? Адам окшойт. Мен азыр ушу Шалва Аманашвили кандайча ушул педагогика келип калганын айткым келип турат сиздерге. 7 класска чейин 2 окуучу экен. 7 класска чейин 2 окуучу экен. Анан кийин мугалимдердин баары менен тил табыша алчу эмес экен. Мен угуп атамбы? Ооба, угулуп жатат. Анан кийин окууну аябай жаман көрчү экен. Сабактардан каччу экен. Это послевоенное время дейт. Анан бир жаңы эже бизге келет деп айтылды. Класс жетекчибиз келет деп. Анан күтүп атабыз дейт. Жакшы эже деп укканбыз дейт. Бирок баарыбыз деле бир коркуу сезим бар дейт. Анан кийин эже кирди дейт. Эже кирип туруп эле баарыбызды карап, саламатсыздарбы дегенде эле бир денем дүркүрөп кетти дейт да. Анан кийин себеби үнүндө дейт ушундай бир жакшы көрүүм сезим болду дейт. Бизге ошол кезде дейт, это ушундай бир мындай ушул нерсе жетишчү эмес дейт да. Анан аябай бир башкача болуп кеттик дейт. Анан ар бирөөбүздү тиктеп карады дейт. Ар бирөөбүздү. Ошол бизге аябай таң калыштуу болду. Себеби мугалимдер биздин көзүбүздү карачу эмес дейт. Анан кийин бир аз өтпөй Шалва Аманашвили өзү двоечник болсо, артта отурса, ал эжеyi чакырып туруп, атын эркелетип Шалико дейт. Шалико деп внимательно говорит, на меня посмотрела. Андан кийин у тебя поэтический взгляд деп айтты дейт. Анан кийин ал бала таң калып, себеби ал мени урушат деп күткөн да. Урушат деп күтүп, поэтический взгляд десе, ошол үйгө бартам дейт. Иду по улице, говорит, эки жакты карап дейт, анан баарын айткым келди дейт. Менин көз карашым башкача, у меня поэтический взгляд деп. Үйгө барып ыр жаздым дейт. Ыр жазгандан кийин эртеси күнү алып келсем, какая рифма деп аябай суктанып койду дейт. Ошондон кийин дейт, мен бир жашоомо дейт, бир башка адам кирди дейт. Жан дүйнөмө ушундай жылуулук тарткан адам кирди. Мен ошо эжейдин эле сабагына катышчумун, калган сабактардан качып жүрдүм дейт. Эже жок болсо сабакка барбай койчумун дейт. Анан кийин бир күнү эжеyi үйүнө чакырып, ошо дептерлерди көтөрүш барчы деп, анан бир китеп берди дейт. Моему талантливому учителю депчи. Ошондо дейт, жүрөгүмдө дейт бир нерсе болду дейт, бир нерсе козголду дейт. Ошондон кийин мен сабакты бир өзүм ишендим дейт да, ишендим. Сабакка кызыгуум артып баштады дейт. Анан кийин бул метод, азыркы метод мен сиздерге айткам, бул метод дорисовывания деп коет экен.
кандай гана адам жашообузда кезикпесин, кандай гана окуучу болбосун, биз эң биринчи ал баланын жетишкендигин же болбосо жаман жакшысын карабай, эң биринчи биз жан дүйнөсүн көрүшүбүз керек экен. Жан дүйнөсүн караганда анан кийин Шалико чындап эле ошондон баштап ыр жазбаптыр, бирок азыр эми бул великий педагог, легенда, который 92 жашта бүт дүйнө жүзүн кезип жүрөт. Адамдар ушундай күтүшөт. С ним встреча это бир эме да, бир священный бир родникке барып келгендей болосуң да, бир тазаланууда. Анан кийин ошону айтты да, воспитание образами дейт. Эгерде биз жөн эле сабактарыбызды как мындай берип, сабагыбызды эле берип чыгып кетсек, бул баланын жан дүйнөсү өспөйт дейт. Бир выражение бар го: учитель человек, в руках которого душа ребенка дейт. Ошо бизде эң биринчи бир адамды тарбиялашыбыз керек экен. А адамды тарбиялаш үчүн эң биринчи биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек экен. Бизде бир аябай баарын тарбиялай берет экенбиз да бизчи. Кошунан деле, кошунанын баласын деле, окуучуну деле, маршруткадан деле тарбиялайбыз. Бирок биз внешний этикетти деле тарбиялайт экенбиз да. Түзө тур, туура тамактан, ушул сыяктуучу. А бирок биз жан дүйнөсүн такыр карабайт экенбиз. Анан кийин Шалва Аманашвили ушу гумандуу педагогикада эң биринчи бул баланы как явление катары, как чудо катары карагыла дейт да. Биз балага кыйкырганга дагы, баланы тем более сокконго дагы такыр акыбыз жок экен. Биз аны бир кандайдыр бир назик жанын бир сындырып алышыбыз керек экен да, ошондой тарбия алып, ошондой мамиле кылышыбыз керек экен. Анан кийин чындап эле биз жанында жүргөндө Шалванын биз ушундай бир кыжырлануусун же болбосо чарчаганын же болбосо тажаганын бир көрсөткөн жок. Ушундай бир күтүп отурду бизди, эң биринчи таң атпай келет, суктануу менен бизди угат. Билген нерсеси болсо, мен билем дебейт, аябай таң калат, чын элеби депчи. Анан кийин ушу биз мугалимдер эң биринчи ошо жан дүйнөсүн тарбиялоодо өзүбүздү тарбиялашыбыз керек экен. Ушуну айткым келет. Анан кийин мугалиминин портрети, сүрөтү азыр кабинетинде илинип турат экен. Ошол методду сиз өздөрүңүздөргө жазып алсаңыз болот. Метод арестования. Кимге гана, бул жолдошуңузга карата, кайненеңизге карата, ким жаныңарда ким болсо, сиздер ошону колдонсоңуз болот экен. Күндө кечинде, мисалы үчүн балаңыз болсо, балаңыз тентек болсо, же балаңыз бир жакшы окубаса, сен эмнеге жакшы окубайсың дегендин ордунда кечинде колуң кармап, көзүң карап, сен акылдуусуң, сен эң акылдуусуң дебейбиз, сен акылдуусуң, сен колуңан баары келет. Эмнени өстүргүбүз келсе ошону өстүрөт экенбиз да. Мен сиздерге азыр бир иште практика көрсөтөйүн деген, Нургүл эже уруксат берсеңиз. Уруксат беребиз. Сиздер азыр колуңуздарды моякта бир линиялар бар. Мен гана Ошолорду билбейм. бириктерсеңиз, мондай бириктерсеңиздер. Анан ошол жерде бир тандап алсаңыздар, бир пальчиңиз кичирээк болот. Посмотрите, пожалуйста. Мисалы үчүн, же бул, же орто, же болбосо мисалы үчүн аты жок бармактарыңыздан бирөөсү кичирээк болот. Эгер тапсаңыздар, карап коюңуз. Нургүл эже, сиз дагы таптыңарбы? Тапсаңыздар, бул буквально 1 минута, көзүңүздү жумуп, ушуга полный көңүлүңүздү бурсаңыздар и ичиңизден мой палец растет деп бир мындай оюңузду ошол жака бир жиберсеңиздер. Попробуйте. Бир аз убакыттан кийин карап көрсөңүздөр болот. Жоон сиздер чатка жазып койсоңуздар болот. На самом деле он палец будет расти. Буну мен эмне айткым келет? Куда внимание, то и растет дейт. Эгерде биз баланын жаман жагын, же болбосо бир кандайдыр бир баланын болбосо да окуучунун болобу, тегерегибиздеги адамдардын жаман жагын көрө берсек, ошо жаман жагы өсө берет экен да. Эң биринчи ушу баланыкы, бул ушу жаңыдан тамтын басып сүйлөп баштаганда биз жалаң гана жакшы сөзүбүз менен эле ушу жакшы жагын өстүрсөк болот экен. Эгер болсо биз жалкоосуң, окубайсың, же болбосо бир балага биз көбүнчө ушундай бир сындарды айтабыз да, ошол жагы анан кийин өсөт экен да.
Кыргызча эмнени айтыңызчы деп турасыздар, мен кайталап койсоңуз. Орусча сүйлөп жатсаңыз кыргызча айтыңызчы дейт. Сүйлөй бериңиз, түшүнүктүү эле бизге. Анткени Малика Өмүралиевна орус тилчи мугалим. Ошондуктан сизге ыңгайлуу тилде сүйлөй бериңиз. Эң биринчи түшүнүктүү болсо дагы кечирим сурайм эгерде ушундай сиздерге түшүнүксүз болуп калса. Ошону айткым келет. Анан кийин ошо кечинде балаңызга же болбосо жолдошуңузга мисалы үчүн кээ бир сапаттар жакпаса, ошол сапаттарды алмаштырышыбыз керек экен. Жакшы жагын өстүрүшүбүз керек экен. Анан албетте ал жакшы жагы өсүп чыгат экен. Бул это на практике мен өзүм көрдүм. Мен чындап эле балдарыма жакшы кылам деп, мен 5 кыздын апасымын. Мен оюмду аябай жакшы тарбиялайм деп көп сынды айтчумун. Мисалы үчүн жакшы окуу, мисалы үчүн эмнеге спорт эмеге барбайсың? Көрсө биз тескерисинче, эгерде кайсыны көргүбүз келсе, биз ошо тең келип калдыбы, ошондой болот да. Себеби мисалы үчүн биз күндө эле үйдү жыйнабайсың деп уруша берсек, үй ал эч качан жыйналбайт. Эгерде биз үй кандай таптаза, сен кандай тыкан, кандай жакшы кызсың же болбосо уулусуң десек, ал ошол жери өсүп баштайт экен. Бул ошо метод дорисования мен сиздер менен бөлүштүм. Дагы бир көп методдору бул өзүнчө философия экен. Баланы 1,5 жаштан эгерде жакшы тарбиялабасак, жакшы көңүл бура албасак, бул бала өмүр бою мындай бир мени жакшы көргөнгө болбойт деген нерсеси пайда болот экен дагы. Анан кийин бул чоңойгондо бир тоскоолдук келтирет экен да. Ушу 1,5 жаштан баштап 5 жашына чейин биз баланы бир өзүнчө бир ыкмалар бар экен бележе. Мен буну кийин сиздерге бөлүшүп берем. Ушул кандай гана кийин чоңойгон кезде анан кийин ушунун бир ошо балага тоскоол болот экен да, эгерде биз жакшы көңүл бура албай калсак. Бул ошо бир методикасы, метод рисования. Анан кийин воспитание образами дегенде, эми двоечник бала Манашвили, эми азыр эмне деген киши, бул ошо бир эле мугалимдин ушул мугалимге бул бир айткан нерсеси бар да. Она наложила краски, как будто я талант дейт, как будто. То есть он абсолютно не думал, что он талантливый человек, он просто думал, я двоечник и все. Бирок бир эле адам жашоосун эмне деген бир бурмалады да. Алга ишендирди. Бизде ошо сиз айткандай баланын жакшы окуусуна эң биринчи чынында эле биздин ишеничибиз керек экен. Анан кийин биздин ошо жакшы көрүүбүз керек экен да. Биз балага с раздражением оку десек, бул эч качан оку деген сөздү укпайт экен, только раздражениени угат экен. Вот я раздражаю, все, он потом ошого учится. Ошону анан кийин туурайт экен да. Вот это называется воспитанием образами. Биз балдарга эгерде ошол эле нерсени башка темпте айтсак, бул ошону үйрөнөт экен да. Анан кийин бул өзүнчө ошол нерсени биз гумандуу педагогиканы жашообузда колдоно баштаганда жашообузда көп нерселер өзгөрөт экен. Бул эң биринчи бул өзүбүз менен мамиле да. Биз башка бирөөлөрдү тарбиялаганга уже жетишпейбиз. Биз өзүбүздү тарбиялап баштайбыз. Күндө кечинде биздин күндөлүгүбүз болот, дептерибиз болот. Анан кийин ошо дептерибизге жазабыз. Мен киммин? Мен бүгүн ким болдум? Мен кимдин ролунда болдум? Мен канчалык бул дүйнөгө кандай баалуулуктарды алып келдим бүгүн? Менин жанымда адамдар бактылуу болдубу? Ар бир адамдарды биз талдап чыгат экенбиз. Анан кийин мен бүгүн кимди кеп кылдым? Ким жөнүндө жаман айттым? Ушундай нерселердичи күндө анализдеп турсак, биздин жашообузда бир жомоктогондо өзгөрүүлөр болот да. Биздин мамилелерибиз жакшы болот. Мен бул өзүмөн улам силерге айтып бергим келет. Кийинчерээк мен силерге айтып берем, мен жашоомдо кандай өзгөрүү болду. Мен жашоомдо ошол бараткан кезде мен такыр башкача болчумун. Ушу жашоом 2ге бөлүндү, на до и после. И болгону бунун бул самое главное в этом просто өзүңө көңүл бурат экенсиң да. Өзүңдүн ар бир айткан сөзүңө. Мен аял киши катары, как аял заты катары, как я звучу в этом мире. Мен эмнени сүйлөп атам? Мен жаман сөз бүгүн айттымбы? Мен же жакшы сөз айттымбы? Мен кимдин көңүлүн оруттум? Эгерде ичибизде ушундай бир тазалык болсо, оозубуздан да бир таза сөздөр чыкса, бизде бир күч пайда болот экен. Ошол күч болгондо анан кийин биз ошол күчтү биз балдарыбызга бере алат экенбиз. Балдарыбызга ошондой күч бергенде балдарыбызда да тазалык жаралат экен да. Эгерде бизде ошол тазалык болбосо, арулук болбосо, эгер биз күндө бир өзүбүздү өстүрбөсөк, биз балага эч нерсе бере албайт экенбиз. Болгонубуз ичибизде эмне болсо, биз ошону гана бере алат экенбиз. Ошон үчүн мен силерди чакырат элем, күндө мына телефондомун азыр, мен ким менен эмнени сүйлөштүм, мен балам ошону укту. Мен жакшы нерсени сүйлөдүмбү же жаман нерсени сүйлөдүмбү? Мен
Биз балага жакшы нерсе айтып отуруп бир оюбуз башка жакта болсо мен ошондо балага эмне бере алдым. Бала менен болуу сөзсүз түрдө 24 саат баланын жанында болуу эмес экен. Бала менен бир 15-20 мүнөт эле жетет экен күнүнө, ишенесиңерби? Эгерде сен жанында болсоң, не в плане физическом, да, как аватар, а в плане того, что сен балаңдын көзүн карап, баланын кирпигине чейин байкап, бала эмне сезип атат, көңүлү барбы же көңүлү жокпу, ошол нерсени анан кийин бир 15-20 мүнөттө ушу балага арнап койсок, ушул бир күндүк чогуу мындай жөн эле бир жанында болууга караганда бул намного лучше, намного важнее экен балагачы. Ошо бала менен эле сүйлөшөсүң. Башка ошол кезде бала оюңду баарын алып саласың. Сен эртең жумушка барышым керек, анан кечинде тияка чалышым керек, акча табышым керек деген ой болбойт. Бул дүйнөдө сен жана балаң. Эгерде көп балалуу болсоңуздар, то жумасына ар бирөөнө бир убакыт табасыз. Үйдөн ат чыгып кетесизби, бир жакка алып барасызбы, же болбосо өзүнчө бир бөлмөдөгөбү, бирок сиз сүйлөшөсүз. Ошондо гана баланын бир жан дүйнөсү бир сугарылган болот экен да. Бул биз ойлойбуз да, балам жанында эртеден кечке болбой калдым. Ошол бул дагы жакшы ыкма экен да. Чогуу болуу жөн эле бир көзүн карап туруп, колун кармап туруп сүйлөшүү. Анан кечинде сөзсүз түрдө колун кармап, жанагы биз эмнени өстүргүбүз келет, ошол жөнүндө айтуу. Сөзсүз түрдө кечинде. Көрөсүздөр, балаңыз бир жуманын ичинде сиз уже эмне жөнүндө сүйлөшсөк болот, билесиздерби? Балдар эмнеси, биз балдар уша беребиз го, телефондо отурат. Эмнеге кечке телефондо отурат? Телевизордо отурат, мисалы азыр көпчүлүгү телефондо отурат. Эмнеге телефондо? Потому что там аякта абдан кызыктуу. Биз менен аларга кызыксыз. Мисалы үчүн мен менен чындап сиз туура суроо бердиңиз, эмне жөнүндө сүйлөшсө болот деп, ошон үчүн биз күндө жок дегенде бир кичинекей рассказ болсо да, аңгеме болсо да окушубуз керек. Биз планеталар жөнүндө жок дегенде бир планетаны бүгүн билейинчи, же бир жылдыз жөнүндө билейинчи деп, дасторкондо тамак ичип отурганда ошол жөнүндө айтсаңыздар болот. Балага биз кызыксыз болгон себептен бала ошон үчүн башка бир тарбиячыны издейт да. Мисалы үчүн биз ойлойбуз, мен баламдын ата энесимин деп. На самом деле балдардын ата энеси это те, кто за телефоном. Мисалы үчүн алар тикток көрүшөт, алар мисалы үчүн азыр кичинекей балдардын А4 деген, мисалы мындайча айтканда агасы болобу же кимиси болуп калган. Бүт ошонун привычкаларын, адаттарын, сөздөрүн алар сиңирип алат да. Себеби биз алардын жанында жокпуз. Биз болгону тамагын беребиз, кийимин камсыздайбыз, окуу куралдарын, анан кандай окуп келдимби, жакшыбы, жаманбы, бүт ошо менен биздики чектелип койот. Балага биз кызыктуу болуш үчүн, бала биз менен кызыктуу болуш үчүн балага мы сами должны развиваться. Окусак болот. Чыңгыз Айтматовдун китептерин, мисалы үчүн аудио, мисалы үчүн эгерде биз убактыбыз болбосо, аудиокниги можно слушать. Можно просто ходить на рисование самой, просто, понимаете? Өзүбүз аябай, эгерде убактыбыз жөн эле мындай бир жөн эле пустой сөздөргө болбой, биз занят болгондо бала бизди ээрчип баштайт. Балага кызыктуу боло баштайт. Бала менен чогуу кино көрүңүздөр. Макур ал мультик көрүп атат. Ошону чогуу көрүп, сөзсүз түрдө бул ошо Шалва Аманашвили ошону бизге кеңеш берген. Мисалы үчүн бир мультикти көрөт, аниме болобу? Аниме чогуу көрүп көрүңүз. Макул, эч качан жок көрбөй ал жаман дебеңиздер. Биринчи байкап көрүңүз, бул эмне жөнүндө. Макул корейский кино болобу? Ошол каармандарды изилдеп көрдүк. Эгерде туура эмесирээк кино же туура эмесирээк мультиктер болсо, сиздер болсо акырын ошону бурмалап, мындай жок бул жаман экен көрбө дебей, могу жер мону жасаган жактабы сага? Эмнеге башкача? Бул уже анализ да, бул уже ОРТга даярдык болобу, бул окууга, бул жөн эле чоң турмушка, жашоого даярдык да, сиздердин кеңешиңер. Анан кийин сөзсүз түрдө эгерде ал киносу жакпаса, сиздер өзүңөр издеңиздер. Мисалы үчүн анимеден жаман деп ойлойбуз, бирок бул абдан кызыктуу, там философия, душа деген сонун мультиктер бар, жакшы кинолор бар, ошолорду чогуу көрүп, ошондо кадимкидей бир тема табылат да сиздерге түшүнгөнчү. Анан балдар ошол эле корейский балдарды, мисалы үчүн ой жок койчу дебей, ошолорду кичине өзүңөр изучать этип, билип, ошону билсеңер, анан балаңардын ички дүйнөсү сиздерге ачыла баштайт. Сизди как дос катары анан кийин кабыл алып, анан кийин сырын айта баштайт. Ошон үчүн өзүбүздү өстүрөлү, күндө окуш керек, күндө ошол эле музыкаларды угуп көрүш керек, жакпаса дагы байкап көрүш керек. Ошондо биз балага кичине жакыныраак болобуз. Духовная общность деп коет, бул жөн эле ата эне, эгерде жан дүйнөсү мындай бир болбосо, бул чоңойгондо бат эле алыстап, бат эле муздап, мындай тарбияны башка бирлерден алып баштайт да.
духовная общность, когда у вас вот прям чувствуете вашего ребенка. Вот он заходит в дом, силер по глазам читаете, что он сегодня пережил. Эмне болду деп сурабайсыз, бүгүн эмне жакшы жаңылыктар болду. То есть вы постепенно направляете своего ребенка бир жакшы нерселерге, да, жакшы кабар айтканга, жакшы бир новость. Вот меня, анан эч кимди жамандабайсыз, эч качан. Бул биринчиден бирөөнү биз кеп кылып же бир туура эмесирээк мамиле кылганда бул акча турбайт үйдө, мисалы үчүн. Бул дагы бир жагы бар да. Анан кийин бала ошондо бирөөнү жамандаганды үйрөнбөйт да. Бул баарынан жакшы нерсени көргөнгө аракет кылат, сиздер сыяктуу. Ошон үчүн балага түз отур, түз жүр, калп айтпа, урдаба эмес. Ал бала ал нерсени так урукпайт. Ал болгону биз кандай жүрсөк ошондой уул кыздардан болот. Шалва Манашвили дагы бир нерсе бар. Эгерде сиз балаңызга нааразы отсаңыз, жиниңиз келип отса, аябай колуңарга чыгып сабагыңыз келип отса, сиздер эмне кыласыңар? Ваннага киресиздер, эшигин бекитесиздер, анан кийин өзүңүздү бет башыңызга чапкыласаңыз болот. Себеби бул сиздин образ болгону сизди мындай көрсөтүп берип атат, сиздин жүрүм туруңузду. Ошол Нургүлжан, мен эмкиде буюрса сиздерге ошол демонстрация көрсөтүп берем. Бүгүн ошол кичине эме болуп калды. Анан кийин мен өзүм жөнүндө дагы убактыбыз барбы, Нургүлжан? Айта бериңиз өзүңүз жөнүндө. Мен ошо кандайча окуп калдым, ошону айткым себеби баарыңыздардын сиздин мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ушундай легендарлуу адам менен кезигүү. Мен суктанганым 92 жаштагы киши мынтип айтып атат да, мен дагы ушунча көп нерсени жасашым керек. Мне надо столько сделать, мне надо столько успеть. И он от этого такой счастливый, такой счастливый. Мен ошондо ойлодум, что в 92 года можно, оказывается, просто красиво жить. Ишенесиңерби? Вот просто красиво жить, быть нужным, быть важным. Биз почему-то караганда уже 50 жашта эле карып баштайбыз, 45 эле карып баштайбыз, уже карыдым, белим бутум, анан бүттү, жашоо бүттү депчи. Жок. 92-де жер жүзүн кыдырып туруп элдер сени күтөт экен. Ошондой деңгээлге жетсек болот экен. Бул баарыбыздын колубузда экен. Анан кийин мен кандайча ошону айткым келет. 15 сентябрь болчу. 15 сентябрда ошо Инстаграмдан бир баракчаны окуп калдым. Бейшен деген психолог бар Бишкекте. Ура, я защитился, я получил диплом от самого Шалва Манашвили деп жазыптыр. А мен аябай таң калдым да, неужели можно получить от него диплом депчи. Вообще даже я была подписана на него в Фейсбукта, статьяларын окучум, аябай жакчы, бирок что можно диплом получить, для меня это было бир эме да, жаңылык болгон да. Тут же подписалась, бүт изилдеп чыктым, кандай окуса болот. Ушундай адамдан диплом алыш для меня это было бир жомоктогудай да. Анан кийин дагы эме да, минттим, окуйм дедим. Кандай болбосун мен диплом алам. Билбейм, окууларын карасам кымбат экен. Тем более 3-чү этабы Грузияда экен. А Грузия была моей мечтой. Грузияны аябай көргүм келчү. Мен ошол учурда мага бул мындай алыс, бир мага азыр келчүдөй болчу эмес да, бир 10-20 жылдан кийин может барып келем деген бир ой болуп койчу да. Анан кийин тем более я хочу диплом, тем более я хочу в Грузию деген өзүмө бир эме болду. Анан алам дедим. Билбейм кандай, карыздап акча табамбы, зарплатамды чогултамбы, бирок дипломун алам деп 15 сентябрь болчу. Бир аз өтпөй биздин группага биздин директор Азиада Жыргалбековна сообщение жөнөттү. Бизде мектепте Миргүл Өмүрзакова деген биздин бүтүрүүчүбүз, меценат, 2 стипендиясы бар, окуучуларга стипендия берет, жыл сайын берип турат, уже 10-жыл берип атат. Анан мугалимдердин стипендиясын баштайын деп ойлоптур. Анан кийин бир мугалимге жолдомо. Ошо 3 этабын тең төлөп берем. Ошо Шалва Манашвили Алматыга келет экен. Бир мугалимди тандайлы дештир лицейден. Аябай таң калдым. Бир эле жума мурун деп ойлоп койдум да, жакында эле ошол жөнүндө ойлоп койду элем деп. Анан кийин сөзсүз түрдө аракет кылайын дедим. Анан кийин конкурс түрүндө отбор болот деди. Конкурстан корктум. Бизде аябай күчтүү мугалимдер. Ойлоп койдум, эгерде конкурстан өтпөсөм, мен анда бир зарплатамды полный коротом, дагы үстүнө акча кошом деп ойлоп койдум. Хотя бы 1-чи этабына барып келейин деп. 2 күндөн кийин директор мага срочно отправляйте фото. Эмне болду? Сиз барасыз деди. Ишенесиздерби, мен бир 20 мүнөттөй бир мындай таң калып, мындай ступор деп коет го, отурдум да, түшүнбөйчү бул кандайча депчи. Тут же начала бешенди, андан кийин издедим. Кайсыл күнү мен ушул вот это желание загадала. 2,5 жума болуптур. 2,5 жумадан кийин мен
мен мечтама жеттим да, мындайча айткандачы. Анан аябай сүйүнгөнү да корктум, а вдруг барбай калам депчи. Ошо Алматыга 2 жолу барып келдим, Грузияга бардым. Оказывается, просто надо говорить «да». Айтып коет го, если ты говоришь «да», то Вселенная тоже говорит «да» депчи. Эгерде мен жок кайдан кымбат экен деп койсом, бул бизгечи Кудайым жардам берет экен. Биз болгону биз ооба дешибиз керек экен. Мен макулмун, мен бир мындай согласие беришибиз керек экен да, коркпошубуз керек экен. Анан кийин мечта сбывается, андан кийин келгенден кийин кой дедим, окушум керек деп магистратурага тапшырдым. Мага эгерде 5 жыл мурун 44 жашында ушундай психологко тапшырасың десе аябай күлмөкмүн. Ал анда мен үчүн бул жомок болмок, тем более Грузияга барып келесиң деп. Жакында да буюрса, ошо Грузияга уже как путешествияга барам. Жөн эле көрүп келгенге барам. Бул дагы ошол биз Грузияга барганда бир Бушетия деген жерде болдук да. Таштак жерде Шалва Манашвили райский уголок коптур да. Миндаль, инжир, гранат, ежевика бүт бар экен. Мен силерге каалай элем, ушу отпускаңарды алып Грузияга барып келиңиздер. 10 күнгө барып келесиздер. Бир балаңызды алып алсаңыз болот, себеби ал Мзианетти деген шаарча кылып койгон да, то есть это айылда бир участокты атын атап койгон Мзианетти деп. Аяка барганда сен ошол жака кирер менен роль менен алмашасың. Балаң сен ата энең болот, сен баланын ролун ойнойсуң. 10 күн бою ошол ролдон чыкпайсың. Биринчи биз күлүп атканбыз бул оюнгачы, аябай бир жөн эле тамашалуу, бир ушундай ойлоп табышкан го депчи. Бирок бул эч кандай тамашасы жок экен. Себеби балдар иштеп атты, ата энелер окуп атты. Биз кадимкидей окууну эртеден кечке бир мектепке жетелеп барышат. Кечиккен ата энелер болот. Анан кийин балдар иштейт. Ишенесиңерби, жумуштан качкан балдар болду. Иштебеген балдарга мындай жыгачтан дары деген бир тыйындарды берип коет экен. Анан алар сага коротот. Кечинде киного алып барат. Же болбосо бир ярмарка болот, же болбосо бир футбол болот. Бассейн бар, баары акча. Жана балдар иштеген дары. Биздечи бир ата эне болду да, баласы менен. Баласы төлөбөй койду. Мам, я не хочу за тебя платить. Биз башында күлүп атканбыз, кантип эле азыр бизди киргизип коет десек, көрсөт аякта андай правила анда ойнобойт экен. Балаң акча төлөбөсө сен кире албайсың. Анан кийин бассейнге баратабыз. Анан баласы мынтет: мам, сен бассейнде музак сууну жаман көрөсүң да, мен сизге төлөбөй эле коеюнчу деп атат да. Мамасы: нет, я хочу купаться десе, мам, ну ты точно будешь купаться деп кечке сурап барды, сен түшпөй коесуң депчи. Анан эптеп төлөдү. Анан кийин тиги бассейнде турат да, бир киши акчасын алыпчы. Анан сүйлөштү. Эгерде мамам бассейнге түшпөй койсо, сиз мага акчамды кайра бересизби десе, макул деди. Мамасы кирди, бассейнге кичине түштүк, биз түшүп жүрөбүз бассейнде. Бир малда бассейнден чыгып жылынып атса, баласы келип: мам, давай воду, я же за тебя деньги заплатил деп. То есть бир чети күлкүлүү болду, бир чети это трагедия для родителя. И вы знаете, там были дети, которые не платили. Балдар ата энесине акча төлөгүлөрү келишкен жок. И были мамы, которые плакали. Просто менин кызым чоңураак болуп калды, ал түшүнүп атты. Бирок аякта мисалы үчүн балдары жок ата энелер болду. Аларды социально незащищенные дети, да, сироты деп коюшту да. Анан баардыгыбыз отурганда, мэрия бар, ал балдар иштейт мэрияда. Анан кийин балдар кирет, алар эми взрослые же. Баланы багуу салат да, мисалы үчүн усыновить, удочерить можно. Анан кийин взрослыйларды тургузат, чоңдор тизилип турат, кимди тандайсыздар дейт. Ошо кичинекей балдар, 8 жаштагы, 10 жашта, 11 жаштагы балдар карайт, ошо чоңдорду карап, анан кийин тандашат. Анан кийин сени тандабай коет. Мисалы үчүн бирөөлөрдү болгон, что до конца почти эч ким тандабай койгон да. Анан мен кызыма айттым, Айтунук кызым, экинчи кызым. Ал 11 класста аяктап бүтүп аткан, эми ал түшүнүп атты. Анан кийин: Айтунук, давай вот удочеришь, канчадан бери биз родители жүрүп атат бир деп эжени көрсөтсөм, мынтет менин кызымчы: мам, мен и так силерди еле содерживать этип атам, откуда мне еще надо на там экскурсии очень дорогие были, нам надо еще на экскурсии деньги накопить, а мен кантип мен аларды бага албайм ал эжени деп такыр болбой койду. Хотя я понимаю, что это игра, и она понимает, но, понимаете, это уже биз ошол нерсени салып койдук да, дефицит нерсени салып койдук да. А были дети, которые бир 2-3 баланы тең бага алган болду, анан кийин 2-3 жумушта иштегендер болду. Понимаете? Ошол жерден жизнь наяву, да, вот жизнь, то есть
не игра, кадимкидей эле жашоо болот экен да. Жашоо, сен ошо жашоодон же болбосо ошо өзүңдүн кемчиликтериңди көрөсүңөр. Кемчилигиңди да балаңды кандай тарбиялап атасың. Балаң үйдөн такыр башкача, акчасы колунда болуп сен уже баланын ролунда болгондо уже такыр башкача. Мисалы үчүн аякта футбол матч болуп атканда силерге VIP зонасы бар, кымбатыраак аябай, анын арткысы бар да, арзаныраак. Были дети, которые покупали такие, то есть VIP зонадан алып беришчү эмес да, потому что им было жалко денег да. И поэтому аябай ойлончу нерсе да булчу. Гумандуу педагогика бул аябай чындап эле бир жомоктуу нерсе. Себеби мен жашоом ошондон баштап такыр башка нукка бурулду. Сиздерге каалайт элем ошо Грузияга барып көрүп келиңиздер, өзүңүздөргө бир салым кошуңуздар. Сиз өзүңүзгө салым кошуп баштасаңыз, балдарыңызды ушундай жан дүйнөсү байыйт, өзүңүз байыйсыз эң биринчи, анан кийин жашооңордо кадимкидей жок деген нерсени мындай жоктун ичинде жалаң гана бир материалдык дүйнө жатпайт. Жок деген нерсе бул жашоодо. Мен ойлочумун, мен ошо жашоомдо ооба бул атайын лагерь, бул мындай окуу да, 2 этап окуйсуздар, онлайн окусаңыздар болот. 3-чү этабы Грузияда болот, 10 күнгө барып келесиз. Ал обязательно өзүңөрдүн присутствиеңер керек. Аябай сонун Грузия ушундай кыз экен. Аракет кылыңыздар. Былтыр $900 болчу. Ушу Грузиядагы этабы. Биринчи этабы $300, экинчи этабы да $300 болчу. Быйыл эми силер Инстаграмга кирип, баракчасына катып алып билсеңиздер болот. Анан кийин 3-чү этабы $900 болчу. Эми билетти өзүңүздөрдөн. $900 ичине 10 күн, анан кийин тамак ашы менен бул деген аябай күчтүү, көп спикерлер келет, дүйнө жүзүнө таанымал. Анан ушундай бир сонун нерселер болот. Ошол мен чын тиги барарга чейин жашоомдо көп мен да нааразы болчумун. Баары мага мындай туура эмеспи, мен башка жака түшүп калгандай болчумун да. Мама өмүр бою таарынып келген. Сиз мени мындай филфакка тапшыртып койдуңар, мен вообще инфакка тапшырмакмын. Мен вообще бишкекке тапшырмакмын. Мен ошон үчүн көрдүңөр, жашоомдо ушундаймын деп. Ошо чоң эле кезимде мама таарынчумун. Анан кийин күйөөм дагы не то. Мен каалаган күйөө эмес. Эмнеге убагында жакшы карабай койгом дегендир. Ушундай ар бирөөбүздө эле болсо керек. Эмнеге ушунча мен каалагандай акча таппайт деген ойлор бар болчу. Кайнене менен турам 21 жыл. Эмнеге мен кайнене менен турам деген андай да суроолор болчу. Анан кийин жумушумда дагы мен такыр башка жерде иштемей элем. Анан ошондой мен, получается, я жила прошлым да, мындайча айткандачы. Мен бүгүнкү жашоомду жашаганды билбей, мен ошо эгерде деген сөз менен жашайптым да, если бы дегенчи. И на этом, получается, мен бүгүнкү эмне ичип жеп атканымды даамын да билбей, күндүн нурун да сезбей, ошол. Анан кийин баргандан кийин мен суроо бердим. Бир суроо, ошо то, что наболевший вопрос задаешь. Ошондо Шалгамнашвили бир эле жооп берди да. Ты полюби их, деди да. Полюби вот своего мужа по-настоящему и свою свекровь. Анан келгенден кийин ойлодум, какая любовь? Бизде кыргыздарда мындай көйнөп атам, я привыкла, все, я живу депчи. На самом деле, а бирок можно, оказывается. Потом ты начинаешь взращивать те качества, которые раньше не видела, да. Мен күйөөмдүн жакшы жактарын вообще көрбөптүрмүн. Мен только жаман жактарын көрүп ошол жерин өстүрүптүрмүн. Кайненемдин да жакшы жагын такыр көрбөптүрмүн, поддержкасын көрбөй эле. Анан кийин балдарымдын ушу кандай алар, ушу менин жанымда керемет да, ушу убакыт, бул ушу алар биз менен болгон бир убактылуу эле да. Булар конок да, анан кийин кетет да, ошол убактымды деле булар менен жакшы өткөзбөй, балдар менен. Китепти эле чогуу окучумун, окуп берчимин китеп, бирок мындай в обязательном порядке урушуп турупчу окугун депчи. Нет, это үй жынаганда деле бизде бир трагедия болчу. Ошонун баары өзгөрүп баштайт экен. Ошо биринчи сен өзгөрөт экенсиң, анан кийин тегерегин четинен өзгөрүп баштайт экен. Балдарың өзгөрүп баштайт экен. Күйөөң такыр башкача болуп баштайт экен. Мен азыр биз тең туштар менен отурганда до и после деп күлөбүз, и в жизни, оказывается, можно все поменять. И оказывается, нельзя думать, что мен не проживаю свою жизнь депчи. Я не здесь, не там деген нерсе эмес экен. Мы именно там, где должны быть. И бүгүн сиздерге чоң рахмат, жазгандарыңызды окуп коюп атам. Сиздер жака келиш керек болчуңуздар. Сиздер ушул нерсени угушуңар керек болчуңуздар. Себеби бул аябай, бул процесске бул өмүр бою окушубуз керек экен. Ушул нерсени биз күндө өмүр бою изилдеп, бирок бул неме да, бир жарык да, жан дүйнөңө бир жарык нерсе келет. Бир нурлануу келет да. Анан кийин
ичиңде бир мээрим пайда болот. Мээрим. Анан кийин Шалва Манашвилинин аябай бир жакшы сөзү бар. Не рассказывай про свою религию дейт экен да. Ты мне ее покажи дейт экен. Ар бир өзүнүн религиясы бар да, сыйлагыла дейт да. Анан кийин биз моундай жүрүш керек, андай туруш керек эмес экен. Эч качан биз айтпашыбыз керек экен. Биз болгону көрсөтүшүбүз керек экен. Ошондо гана адамдар тартылат экен да. Өзүңө анан кийин ушинтип күндө кечинде анализ бергенде, мен бүгүн канчалык баалуу болдум бул дүйнөдө. Канчалык мен бүгүн жакшы нерсе жасадым. Ошондочу жакшы нерселер ушундай көп тартыла баштайт жашооңузда. Анан кийин проблемалар боло берет. Проблемалар такыр жок болуп кетет деп айтпайм. Себеби биз бияка үйрөнгөнү келдик да бул жашоого. Жан дүйнөбүздү өстүргөнгө келдик. Анан кийин күндө бир ар кандай бир ситуациялар болот да, бирок ошону биз жеңе билгенге үйрөнөбүз. Биз ошону бир уже башкача бул сабак катары. Мисалы үчүн бир киши жакпай атабы, ал киши жаман киши эмес, ал мага мугалим. Ал мага жөн гана мугалим болуп келди. Ошондой кабыл алсак биздин жашообуз бир мурда тузу жок тамак ичип азыр ушундай бир даамдуу тамак ичкендей болосуң да. Кадимкидей күнүмдүк эртең мененки таңды тозосуң. Мисалы үчүн Шалва Манашвили күндү тозолот экен. Вышкасы бар экен. Эртең менен ошо күндү тозолот экен. Убактысын билет экен, анан кийин күндү тозолот экен. Ошол бүгүнкү ошо айтар сөзүм ушул болчу. Көп нерсени унутуп калсам кечирип коюңуздар. Дагы айтчу сөздөрүм болсо. Нургүл эже. Керемет. Ыраазычылык билдирем Малика Рахмат. Ибраимовна. Абдан ыраазыбыз. Аябай абдан сонун болду. Мына дал ушул биз окуп жаткан психология, бул ар кандай курстардан окуп жаткан психология, бул жан дүйнө. Жүрөгүңдү ачсаң, сизге алам жүрөгүн ачат. Мына сонун болду. Демек, гумандуу педагогика бул жакшы мамиле жан дүйнөңдү ачуу деген сөз экен да. Абдан сонун ыраазычылык билдиребиз сизге. Бүгүн абдан сонун күн болуп атат мен үчүн дагы. Абдан ыраазычылык билдирем. Манас таануу боюнча да 3 күндүк акысыз курс өттүк да, Кудайдын ыраазычылыгы үчүн, ошо Манас атабыздын ыраазычылыгы үчүн деп. Чоң манасчылар лекция окуп беришти, акысыз. Бүгүн өзүм лекция окудум да, анан ушунчалык рахат алып, мен Кудай алдында, эл алдында жакшы иш кылдым деп сүйүнүп турган учурум сиздин лекцияңыздан дагы ошол абдан кубанып калдым да. Рахмат сизге. Ыраазыбыз. Алдыда бизде курстар болот. Бул албетте акылуу. Ар бир нерсени акы төлөй турган дагы убактысы болот экен. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, ошол кийинки акы төлөй турган курсубузда ошол Малика Өмүралиевна кенен сиздерге лекциясын окуп берет. Рахмат Малика. Терең ыраазычылык билдиребиз. Алдыда да алыс сапарга чыккан турасыз. Жолуңуз шыдыр болсун. Аман эсен үй бүлөңүзгө кайтып келип, сиз менен ошо агартуу тармагында жакшылыктарды бирге жасай берелик. Жакшылыктарда көрүшөлүк. Рахмат сизге. Рахмат. Нургүл сизге рахмат. Сизге бул дагы мага белек. Бүгүнкү сиздин тартуулаган ушундай бул чындап эле чоң белек мага. Бул жөн нерсе эмес. Анан кийин ыраазымын. Рахмат сиздерге. Угуучуларга абдан ыраазымын. Рахмат. Рахмат. Бизде да сиз айткандай сонун мугалимдер отурат бүгүн кечте. Кийинки сөздү Нурайым Бакытовна сизге берели. Сиз дагы Сингапур методикасы боюнча айтып бериңиз. Кыскача бүгүн ооба кыскача маалымат берип кетейин. Анткени мен телефондон кирип атам. Телефонго киргениме байланыштуу баарыңарга кутман кеч. Бүгүнкү вебинардын катышуучулары, мен эми эки тилде силерге бүгүн презентациялап кичине кыскача маалымат берип кетейин. Анткени мен да орус тил мугалими болуп, Каракол педагогикалык колледжинде эмгектенип иштеп келем. Андан тышкары дагы Кусейин Карасаев атындагы Түрк лицейинде мугалим болуп, орус тил мугалими жана орус адабияты мугалими болуп да ал жакта да иштейм 2 жылдан бери. Анан ошо Сингапур метод силерге кичине кыскача бүгүн маалымат берип кетейин дедим эле. Сингапур метод бул Сингапур өлкөсү, Малайзия, Индонезияда жайгашкан. Ошол аралдарда Сингапур расположен в Индонезийском полуострове. Сингапур, численность населения Сингапура всего лишь составляет 5 миллионов людей. Если в Кыргызстане у нас, если салыштыра келсек, Кыргызстанда бизде 7 миллион адам болсо, Сингапурда 5 миллион эле адам жашайт экен. Анан көп улуттуу өлкө экен. 4 официалдуу тили бар экен. Бул малайзийский, английский, тамильский, анан китайский язык 4 официалдуу тили бар экен. Анан ушуга карабастан
булар 1965 жылы они баягы өзүнүн биринчи эгемендүүлүгүн алышыптыр, бизден кеч алыптыр. Бирок ушул баягы природный ресурстары жок экен, башка өлкөлөрчүлөп нефть же газ же болбосо дагы башка природный ресурстары жок болгондугуна байланыштуу. Бирок баягы они занимают первое место в мире по качеству образования. Өлкө дүйнө жүзү боюнча билим деңгээли боюнча биринчи орунда турат экен да. Эмнеге дегенде, анткени Сингапур мамлекетинде булар деген баягы окуучусун бриллиант катары көрүшөт экен да. Анан баягы пассивдүү окуучудан активдүү окуучуга баягы айландырат экен да. Ал ар кандай методдор менен, ар кандай приемдор менен, ар кандай кичине да бир аз чуркалап турам. Мен мени угулуп атса, жаман угулуп атса да, кичине бир аз техникалык да немелер болуп атат. Кечирим сурайм. Анан ошого карабастан, ошо булар биздин салыштыра келгенде, биздин мамлекетибиз биз эгемендүүлүктү 1991-жылы алсак, булардан кыйла эрте. Булар 1965-жылы эгемендүүлүгүн алып, анан 5 миллион жаратылыштык ресурстары эч кандай жок экен. Ошого карабастан булар өнүккөн өлкө болуп, анан баягы билим деңгээли боюнча дүйнө жүзүндө биринчи орунда турат экен. Андан кийин Кытай, андан кийин Финляндия, андан кийин Америка, андан кийин дагы башка өлкөлөр турат экен да. Анан бирок биринчи орунду ушу Сингапур мамлекети алат экен. Булардын методикасы кандай дегенде, анткени булар, мен айта кеткендей эле, баягы окуучуларын бриллиант көрүп, анан ошо ар бир окуучуну бриллиант катары баалап, ошо пассивдүү окуучудан активдүү окуучуга айландырат экен. Алар ар кандай методдор менен. Анан бул жерде андан тышкары дагы карап кетсек, биз буга чейин Малика эже айтып кеткендей, Нургүл Дөлөсүн айтып кеткендей, баягы биз педагогика, психология, курактык психологияны, ошону Нургүл Дөлөсүн сиз да айтып кеттиңиз, баягы мугалим психолог болушу керек, сөзсүз түрдө. Анткени баягы баланын мүмкүнчүлүгүнө карай, баланын способность, жүрүм туруму, темперамент, характерине карай баягы мугалим ошого индивидуальный подход жасаш керек окууда. Ошол традиционный обученияда биз баягы көнүп калганбыз. Мектепке келип же болбосо окуу жайга барып, үй тапшырманы сурап, анан 45 минуттан ичинде, 1 сабактын ичинде бир көп болсо бир 4-5 эле окуучуну баягы сурап, фронтальный опрос кылганга үлгүрөбүз. Бул сингапурдук методикалык окууда ар бир задействован каждый ученик. То есть не только мы можем опросить на одном уроке одного или 3 или 4 учеников, это максимум, или 5 учеников, а мы можем задействовать каждого ученика. Это каким методом? Это методом 4К, методом визуализации. То есть ар кандай бир методика, приемдору бар экен. Эми аларды мен дагы шашпай башка вебинарларда тааныштыра кетем. Андан кийин дагы кандай өзгөчөлүктөрү бар десеңиздер, бул Нургүл Дөлөсүн айтып кетпедиби, жанагы окуу керемет долбоору боюнча деген развитие навыков учащихся. Баягы окуучуда 300 навык болот экен да. 300 навыктын хотя бы ошо 4 эле навыкты биз балдарда өнүктүрүшүбүз керек экен. Ал 4 навык — это какие навыки? Это 4 развитие навыков 4К. Это первое — это коллаборация, то есть работа в сотрудничестве. Второй метод — это информационный метод. И третий метод — это критическое мышление. И четвертый метод — это развитие креативного мышления. То есть ушул 4 навыкты, 300 навыктан тышкары 4 навыкты биз өнүктүрсөк балада, анда ошондо биз деген баягы баладан мы развиваем вот эти 4 навыка, и мы можем с помощью вот этих навыков развивать в дальнейшем какого высокоразвитого ученика. Анан бул навыктарды ар кандай бир тимбилдинг, объединение в команде, и самое основное — бул работа в команде экен да. Баягы работа в команде, не в группе.
группадан бир 2 бала бөлүп биз баягы группага бөлүп көнүп калганбыз да, же индивидуально. А биякта бир командага бөлүп иштейт экенбиз да, балдар менен командага бөлүнүп, анан биякта дагы бир өзүнүн немелери бар экен, метод приемдору, технологиялары, все равны, весь класс, чтобы привлечь внимание учащихся, баягы мугалим ар кандай прием методдорду колдонот экен да. Ал деген кандай методдор десеңер, ал деген баягы класска киргенде Wi-Fi деп, баягы окуучунун неме көңүлүн бурдуруу Wi-Fi деп, же болбосо баягы TikTok азыркы биздин окуучулар социалдаштырып атпайбы, жалаң эле баягы телефон аркылуу TikTok, Instagram, ар кандай сайттарда отуруп атат. Ошолор аркылуу мисалы TikTok же Wi-Fi деп баягы балдардын көңүлүн бурдуруу, работа в команде, ошол метод приемдор менен мен кийин силерге ал методдорду көрсөтүп силерге айтып берем. Анан эң основной эле ошо все равны, каждый ученик работает в команде, ар кандай методдору бар экен, до и после методдору бар экен, жанагы для жаңы тема өтөрдүн астында да бир жакшы методдору бар экен, жаңы теманы өтүп бүткөндөн кийин кайталоо для закрепления темы, анда да бир жакшы приемдору бар экен, внутренний круг, внешний круг деп, анан 4 угла, ошондой бир жакшы технология, методдор, приемдору бар экен. Анын баарын эми баягы азыр меники да кичине техникалык, мен телефондон эле чыгып атам, аларды кийин бир көрсөтүп бөлүшүп берем деген ойдомун. Дагы так, баланын ошо силер айтып кеттиңер, Нургүл Дөлөсовна, баягы ички дүйнөсүн байыртуу, психологияда деле бар, педагогикада деле бар бул нерсе. Баягы ата эне өзүнүн үлгүсү менен, өзүнүн жүрүм туруму менен балага деген эмне ошол эле тарбия метод болот. Азыр Малика эже да айтып кетти, анткени баягы ата эне өзү баласына үлгү болушу керек. Ал ата эне телефон көрсө, бала да телефон көрөт. Ата эне мисалы уктаса келип жумуштан кийин чарчадым деп, анда бала да барып уктайт. Ата эне ошону чарчабай баягы чогуу баласы менен китеп окуп отуруп, же болбосо чогуу прогулкага чыгып неметсе, ошо бала, ата эне өзүнүн баласына өзү үлгү болот экен. Ошо эң биринчи эле тарбиянын методу бул ата эне деген өзүнүн баласына үлгү болушу керек экен. Анткени жана сөздөрүнө да кошулуп кетем Малика эжейдин, баягы мугалим деген окуучулардан ата энелер чогулушуна келгенде эле ар бир мугалим баягы биринчиден эле сразу баласынын окуусун айта баштайт. Окуу чейрегинде мынча алды, мындай жетишкендиктери болду тигиндей деп, баягы сразу эле жамандап кирет. Бирок ошол эле мугалим баланы сразу эле жаман жактарын, жетишкендиктерин айтпай, бир жакшы жактарын баланын көрүшү керек экен да. Ошо жакшы жактарын көрүп чыгарып, анан баягы ата энесине сразу жамандап баштабастан бир жакшы жагын айтып, силердин балаңар мындай Микрофонуңуз өчүп калды, Нурайым Бакытовна. Уланта бериңиз. угубай калдыбы? Уланта бериңиз. Анан же ошол бир башка жактан жетишкендиги болсо, мисалы класстан деле бир уборкага жардамдашып койсо, же болбосо спортивный секциядан эстафета оюн уюштурганда биринчи место алса, ошол бир жакшы жактарын айтса, баягы кечке эле окуучунун жаман жактарын издебей. Анан эң эле психологиядагы негизги ички дүйнөсүн кандай байыртуу дейбизби, же обогащение внутреннего мира ребенка, всегда говорить хорошие слова, словесное оценивание, баягы бул бүт бары бул жанагы биздин педагогика, психологияда, бул традициялык психологияда ушунун баары кеңири негизи айтылган да. Анан сингапурдук методдордо эң негизгиси эле ошол мага жаккан жанагы прием методдору баягы пассивдүү окуучудан активдүү окуучуга превратить, да,
превратить из пассивного ученика в активного ученика, потому что там очень-очень много приемов, методов. Эми бизге да кичине аз эле окуп калдык ошого байланыштуу. Бирок өзүбүзгө көп нерсе ала алдык. Бизде Сингапур методу Россияга Казань шаарына 2010 жылы келиптир. Ошо бизди Лилия Мухамедич деген татар кыз келип окутту. Татар кыз келип окутканда ал өзү ушул методду баягы башында колдонбой, сопротивляться этип, неметип, изилдеп, аны неметип, изилдеп көп баягы байкоо жүргүзүп, наблюдать этип неметип, андан кийин бир 6 жыл өткөндөн кийин ошол немелерин көрүп, жакшы жактарын көрүп, Сингапур методдорду анткени баягы өзү анан тренер болуп, ошол методду Сингапур методикасын жакшы үйрөнүп, анан уже жайылтып азыр биздин чет жактагы СНГнын кошуна өлкөлөргө, Казакстан, Өзбекстан, Россия, башка чет өлкөлөргө жайылтып атыптыр да. Эми бул сингапурдук метод баягы жалпы бизге кире элек мектептерге, анан көбүнчө эле частный мектеп, анан түрк лицейлерге жаңыдан кирип атат да. Ошо кыскача бүгүн ушундай бир маалымат берип кетейин силерге. Нургүл Долосовна. Чоң рахмат. Нурайым Бакытовна, абдан сонун маалымат болду. Анан ушул Сингапур методикасы боюнча дагы эмне, кандай методдор бар, балдар менен кантип иштейбиз, балдарды канча активдештирүүбүз деген боюнча биз курсубузда беребиз, Нурайым Бакытовна. Хорошо. Встреч деп коет, жанагы саат менен сааттын белгилеп алып Друзья по туруп. часам. Друзья по часам деген жакшы методдору бар. Ошондой ыкмалар бар. Балдарды активдештирүүчү Сингапур методикасы бүгүнкү күндө PISAдан дагы дүйнө жүзүндөгү билим берүү системасында Финляндия, Сингапур абдан алдыга жылып атат. Кантип алдыга жылып атат десе, көрсө балага болгон мамилесинде экен да. Балага. Анан баланы активдештирүү түрдүү ыкмаларды колдонууда экен. Биз демек, биз дагы Кыргызстандын педагогдору биздин көз карашыбызды өзгөртсөк, балага болгон мамилебизди, өзүбүзгө болгон мамилебизди өзгөртсөк, анан балага болгон мамиле өзгөрөт. Мен дагы бир жолу кайталайм, бизге демек психологиялык билим да керек. Анан педагогикалык билим да керек. Ошондуктан курактык психологиялык билим. Психология эки жакты тең алып жүрүшүбүз керек да. Демек, жаңы методикаларды кийинки курстарыбызда үйрөнөбүз. Нурайым Бакытовна, Малика Өмүралиевна биз менен болот. Урматтуу кесиптештер, рахмат. Нурайым Бакытовна, мен кыргызча кыйналып калдым, анткени мен да орус тил мугалимимин, анан кыргызча сөз байлыгым аз болгондукка байланыштуу кичине жалпыда кеңири тааныштыра албай калдым. Анан эмки презентацияларда баягы ноутбуктан чыкканга аракет кылам, аз телефондон эле чыгып, баягы презентациялардын баары ноутбукта калды да. Кечирим сурайм, кимге түшүнүктүү болбой калса. Чоң рахмат, баары түшүнүктүү, баары жакшы. Түшүнөбүз баардыгын. Анан алдыда да психология боюнча дагы сабактар болот. Анда Тилек Байтикова Тилек Аянбаевна жана Чолпон Өмүрбай кызы деген чоң психологдордун сабагы болот. Бул ушул биз 1-апрелге пландап жатабыз, буюрса аны дагы. Же балким 1-апрелден кичине жылышы мүмкүн. Жакынкы арада болот. Андыктан психологияны да окуңуздар. Психология да керек бизге. Анан педагогика ыкмалар да керек. Жаңыланып турбасак, дүйнө жаңыланып атат. Биз көз карашыбызды, жан дүйнөбүздү өзгөртсөк, анан биздин жашообуз өзгөрөт. Андыктан урматтуу кесиптештер, терең ыраазычылык дагы бир жолу атай убакыт бөлүп, ушул жаңыланам, өзгөрөм, билим берүү тармагына жаңы мугалим катары кызмат кылам деген далалатыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сиздерге. Суроолор болсо бериңиздер, болбосо сабагыбызды жыйынтыктайлык. Рахмат сиздерге. Ооба, чындыгында сонун маалыматтар болду. Суроолор жок болсо сабагыбызды жыйынтыктайлык, сиздердин уруксатыңыздар. Нургүл Дойлосовна, сизге чоң рахмат. Кыргызстан үчүн ушундай бир чоң кызмат кылып атасыз эжеке. Бар болуңуз ар дайым. Ушу манас таануу боюнча дагы сонун курстарды уюштурдуңуз. Эми мына педагогика боюнча ар дайым бар болуңуз, ушундай жаркылдап, жайнап Кыргызстанга эмгегиңиз сиңип жүрө берсин эжеке. Ушундай Кудайдын
терең ыраазычылык билдирем. Muallimler Рахмат. Сабактар группа онлайн болот. түзгөн Баардык экен. сабактар онлайн болот. Нургүлөчө саламатсызбы? Саламатсызбы? Işиңиздер Ошо жакшыбы? группада. Рамазан айы менен. Рахмат, орозоңуздар кабыл болсун. Мен азыр ифтар ичип атып унутуп калыптырмын да сиздин ссылканы көрүп кирмекмин да бат немеге тамакка. Анан сиз записти кетирип коесузбу көрүп Ооба, коелу. записти кетирем. Мүмкүн болсо. Ооба, записти кетирем. Рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Баардык сабактар онлайн, психологиядагы, заманбап педагогикалык ыкмаларды үйрөтүүчү курстар дагы онлайн болот. Чоң рахмат. Сиздер да азаматсыздар, сиздер да мыктысыздар. Ушу биз менен чогуу ушул сабакта катышып аткан бул жерде жалаң өңчөй мыкты педагогдор отурат. Таазим кылабыз сиздерге. Курс 1-апрелде башталат. Ушул биздин азыркы мыкты мугалим деген группага кошулган чыгарсыздар. Ошол жерге анан акысыз сабактар деген группага да жиберип турам маалыматтарды. Анан телефонду жазып койдум. Ооба, WhatsApp'тан жиберип турам маалыматтарды. Менен бирге болуңуздар. Жалпы айлыктан айлыгыңыздар тийгичекти сабакка кошула берсеңиздер болот. Айлыктан төлөп коелучу дегендер да болот. Андыктан айлыктар мына тегин деп калдым, ошол айлыктан дагы жазылып окуй берсеңиздер болот. Айлык тиерде уюштуруп. Биздин сабактар үзгүлтүксүз болуп турат, курстар. Буга чейин дагы жаңылануу багытында жаңы ыкмаларды үйрөтүүчү сабактар айдын башында, ортосунда, аягында ар кандай уюштуруп жатабыз. Анан азыр эми дагы жаңы тепкичке, жаңы багытка өттүк. Биргелешкен сабактарды уюштуруп жатабыз. Мыкты алдыңкы педагогдор менен биргеликте курстарды уюштуруп жатабыз. Андыктан биздин командада дайым биз менен бирге болуңуздар. Группага кошулуңуздар. Менин телефонум 0701 11 77 29. WhatsApp'тан жазсаңыздар, группага кошуп коем сиздерди. Дагы бир жолу жазып коеюн. Мына ушул номер менен кайрылыңыздар, мен сиздерди WhatsApp'ка кошуп коем. Суроолор болбосо, суроолор жок болсо, сабагыбызды жыйынтыктасак болотпу сиздердин уруксатыңыздар менен? Чоң рахмат, Гүлмира, сизге да ыраазымын. Нургүл эжеке, саламатсызбы? Орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Эжеке, биринчи бай жөнөткөн слайдыңызды бөлүшө аласызбы же ал дагы платныйбы? Ооба, бөлүшө алам. Курста берем да, материалдарды курста берем сиздерге. Рахмат. Курска катышыңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Жакшы салыңыздар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ыйык Рамазан айында баардыгыбыздын тилек максаттарыбыз орундалсын. Кудайым баарыбызды колдосун, келечек үчүн, балдар үчүн кызмат кыла берелик. Бар болуңуздар. Чоң рахмат Толкун айайым. Бейпил түн барыңыздарга.